Дастан Бекешов. Алгач айдоочуларды эмес, инспекторлорду текшерүү керек. Жогорку кеңеште 4-мартта жол эрежесин одоно бузган айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин токтотулган жерде текшерүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Депутат Дастан Бекешев бул демилгеге каршы чыгып, мындай норма коррупцияны күчөтүшү мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында айдоочу тесттен өтпөй калса, инспекторго акча сунуштоо коркунучу жаралат. Ошондой эле ал алгач жол инспекторлорунун өздөрүнүн билимин текшерүүнү сунуштады. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов башка өлкөлөрдө мындай тажрыйба жок экенин белгилеп, жаңы мыйзам 8 беренени одоно бузган айдоочуларды жеринде текшерүүнү карай турганын айтты. Ал бардык кызматкерлерде боди камералар бар экенин, пара алууга жол берилбесин кошумчалады. Талкуу учурунда тараптар жол кырсыктарынын себептери боюнча да пикир алышты. Ички иштер министрлиги өкүлү негизги себеп ылдамдыкты сактабаганда экенин айтса, депутат инфраструктуранын начардыгын жана көзөмөлдүн жетишсиздигин белгиледи. Жакынкы чыгыштагы 20 миңге жакын кыргызстандык бар министр. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев жогорку кеңештин жыйынында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү Кыргызстандын жарандарынын абалы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында куралдуу кагылышуу Иран, Сауд Аравия, Кувейт, Бириккен Араб Эмираттары, Убай, Бахрейн жана Катарды камтыды. Буга байланыштуу аталган мамлекеттер өз аба мейкиндигин жаап, ал эми Түркия менен Оман жартылай чектөөлөрдү киргизишти. Жалпысынан бул өлкөлөрдө 20 миңге жакын Кыргызстандын жараны бар. Эң татаал кырдаал 10 миңдей кыргызстандык жашаган байды байкалууда. Алардын ичинен 1200 адам эвакуациялоо өтүнүчү менен кайрылган. Калгандары резидент болуп саналат жана ал жакта иштеп жашоосун улантууда. Президенттин тапшырмасы менен 5-мартка караган түнү Оман аркылуу каттамдарды уюштуруу пландалууда. Эки учактын келиши күтүлүүдө. Консулдук кызматтар тизмелерди түзүп, мекендештерди учуп кете турган жерге жеткирүүнү камсыз кылууда. Биринчи кезекте 360 адам, аялдар, балдар жана кары-картаңдар эвакуацияланат, деди ал. Марлен Маматалиев, депутаттардын айлык майнасы 58.432 сом. Бүгүн 4-марттагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Марлен Маматалиев депутаттардын айлык маселеси боюнча айтылып жаткан сөздөргө түшүндүрмө берди. Тагыраагы жакында эле маалымат каражаттарынын бирине санариптештирүү боюнча маек берип жатып, эл өкүлдөрүнүн айлык майнасы тууралууда суроого учкай жооп бергенин айткан төрага. Бирок аталган маселе боюнча коомчулукка бир аз туура эмес маалымат кетип калыптыр. Колумда турган документтерге таянып ачык айта турган болсом, депутаттардын майнасы 58.432 сом. Андан сырткары, депутаттын фонду үчүн 80 миң сом берилет. Бирок ошол фондун аларды оңдоого, күйүүчү майна, айдоочунун айлык акысына жумшалып, ал тургай жарандардан келген кайрылууларга ылайыкта сарпталат. Ошондой эле биз аймактарга барабыз. Азыр самолеттин эле жол киреси 10 миң сомдой болууда. Натыйжада 80 миң сомдо жетпей калган учурлар кездешет, деди. Андан тышкары, айрым журналисттер жана блогерлер кээ бир депутаттар кетет экен деп сөз таратып жатканына токтолгон төрага. Алардан да мындай негизсиз маалыматтарды таратпоону суранат элем. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Биз бардыгын мыйзамдын алкагында гана алып барабыз, деп кошумчалады. Депутат, журналистика популисттик багытка ооп баратат. Блогерлик деңгээлден чыга албай жатабыз. Журналистика тармагына тийиштүү көңүл бурулбай жатканын жогорку кеңештин жыйынында депутат Салтанат Аманова билдирди. Анын айтымында коомчулукту такталган маалымат менен камсыздоодо журналисттердин эмгеги бааланышы шарт. Мындан улам депутат өлкө башчысын журналисттердин социалдык маселелерине көңүл бурууга чакырды. Журналисттердин алган айлыгы азыр 13 миң сомдон 20 миң сомго чейин жетсе жетет. Эң көп алганы 30 миң сом. Журналистика популисттик багытка ооп баратат. Журналисттик иликтөөлөрдүн болбой, сапаттуу чыгармалардын жаралбай, гезит журналдардын дээрлик жок болуп жатышы бул тармакка көңүл бурулбай жатканынан кабар берет. Бул маселеге өлкө башчысы көңүл бөлүшү зарыл деп ойлойм. Биринчи кезекте эл кимге ишенет? Маалыматтык талаадагы мыкты журналисттердин берген пикирлерине, чындыкка ишенет. Бардыгыбыздын маалыматты жеткиргенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Блогерлик деңгээлден чыга албай жатабыз. Ал эми чындыкты факты жана статистикалык маалыматтар менен журналисттер жеткирет. Ошондуктан турак жай маселесинен баштап айлык акысына чейин карап чыгуу зарыл, деди Салтанат Аманова. Депутат белгилегендей, маалымат коопсуздугун камсыздоо жана кесипкөй кадрларды сактап калуу үчүн журналистика тармагына мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү кечиктирилгис маселе болуп саналат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абактагы Аскат Жетигендин айткандары боюнча жооп берди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы
мамлекеттик кызматы абактагы Акын Аскат Жетиген уулу кыйноого кабылганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы 3-мартта билдиргендей, Жетиген уулу мекеменин кызматкерлери менен чыр-чатак чыгарып, башка соттолгондорду абактын жетекчилигинин талаптарына баш ийбөөгө чакырганы жана ички тартип эрежелерин бузганы үчүн аны 15 суткага айып изоляторуна которушкан. Соттолгондор мекеменин администрациясынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбесе, мекеменин ички тартибинин эрежелерин бузса, ошондой эле мекеменин ички тартибинин эрежелерин сактабаса мыйзамдын негизинде чара көрүлөт. Мыйзам алдында бардыгы тең жана бардыгына бирдей чара көрүлөт, деп жазылган маалыматта. Мекеме Жетиген уулунун мекеме көмүрдү ысырапкорчулук менен пайдаланып жатканы тууралуу айыптоосун да четке кагып, 2025-2026 күз-кыш мезгилине 557 тоннага жакын көмүр бөлүнгөнүн, ал соттолгондор кармалган жана административдик имараттарды жылытууга кеткенин билдирди. Жабык жайдагы спорт залына кирип машыгууда эч кандай чектөө жоктугу, ал жер тар болгону үчүн соттолгондор алдын ала коюлган кезек менен кирери да жазылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелеринин жана кызматкерлеринин ишмердиги прокуратуранын көзөмөлүндө экенин белгилеген мекеме кайсы бир кызмат адамдарына нааразылык болсо көзөмөл органына же сотко кайрылууга чакырды. Дилфир 27 түрмөдө жазасын өтөп жаткан жарандык активист Ырчы Аскат Жетиген абак кызматкеринин кыйноосуна кабылганын билдирген.